Арыбаңыздар, ардактуу асыл инсандар, адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз. Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 25 сабак. Улуу инсандардын тажрыйба мисалында өзүн өзү тарбиялоо деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Инсандык өзүн өзү тарбиялоо дүйнөлүк, Кыргызстан аймактык улуу инсандардын өмүр жолу, ишмердүүлүгү, дегеле элге кылган кызматы, эрдигенин мисалында ошолордон үлгү алып, суктанып, шыктанып өзүн өзү тарбиялоо эң жакшы ийгиликке жеткизет. Улуулардын мисалында өзүн өзү тарбиялай алган, ошолордун мисалында окуп, үйрөнүү зарыл. Аны энциклопедия, справочник, азыр интернет булактарынан да издеп тапса болот. Алар кимдер? Аристотель, Платон, Конфуций, Мухаммед пайгамбар, Черчилл, Индира Ганди, Курманжан Датка, Исхак Разаков, Суворов, Кутузов, Жусуп Абдрахманов жана башкалар. Өзүн өзү тарбиялоону максат кылган адам жогорудагы аты аталгандардын кантип ошол бийик даражага жеткендиги, кандай ойлонгондугу жана ушул процесске кантип жеткендигин үйрөнүп чыкса абдан жакшы болот. Алардын өз үстүнөн иштөөсү, кыйынчылык тоскоолдуктарды жеңип өтүүсү, улуу максат, чоң милдеттерди коюп, бүтүн элдин тагдырына, мамлекеттин тагдырына таасир берүүчү ишмердүүлүгүн үйрөнүп чыгуу бул өзү чалкып жаткан чоң дарыяны, анын энергиясын күзөтүп, таң калып, суктанган менен барабар. Демек, алардын энергиясы, духу адамга өтүп, өзүн өзү тарбиялоодо улуу иштерди жасоого шыктандырат. Ошол эле учурда бул адамдар деле бир кезде жөнөкөй инсан болуп, тынбаган эмгеги, изденүүсү, кажыбас кайраты менен ошол улуулукка көп жылдык эмгек, күрөш менен жеткендигин түшүнүү зарыл. Биз кайсы багыттан өзүбүздү тарбияламакчы, өстүрмөкчү болсок, ошол багыттагы үлгү, мисалдарды үйрөнүп чыгуу туура болот. Мисалы, эгерде саясатчы болууну кааласак же илимпоз, аскер башчы болууну кааласак, демек улуу саясатчылардан үйрөнүү, улуу илимпоз, аскер башчыларды балалыгынан бери үйрөнүү туура болот. Эгерде мыкты мугалим, мыкты дарыгер, котормочу болууну кааласак, ошол багыттагы ийгиликке жеткен дүйнөлүк же кыргызстандык эң белгилүү адамдарды үйрөнүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул миңдеген элдерге өмүр, бакыт, жакшылык алып келген адамдардын атын же болбосо сүрөтүн эле илиш максат эмес, ошолордун ишмердүүлүгүн, башкача айтканда, алар кандай иштеген, убакытты кантип пайдаланган, өзүн өзү кандай тарбиялаган, ошону үйрөнүп, өзүн өзү өстүрүү керек. Чындыгында ал адамдардын өмүрү, ишмердүүлүгүнө сүңгүп кирсең, бир күндө аткарган иштерин, иш процессин көрсөк, канчалык татаал, чоң, ошол эле учурда ырахаттуу эмгек экенин сезесиңер. Биз көп ишти жасай албаганыбыздын себеби демек, биздин башыбыздын же болбосо колубуздун иштебегенинен эмес, жан дүйнөбүздүн ойгонуп, чоң, узак мактоонуп, пайданы күтпөгөн, эмгекти жасабаганыбыздан экенин түшүнөбүз. Биз ошондой улуу иштерге, максатка тарбия кылбаганыбызды түшүнөбүз. Демек биз чындыгында ойлонуп, умтулуп иштебегенибизди сезебиз. Биз эгер өтмүштөгү жана азыркы учурдагы улуу инсандардын үлгү ишмердүүлүгү менен азыркы жаштарды азыктандырып, өзүн өзү тарбиялоону ойготсок, өнүгүүгө өтө чоң булак ачкан болобуз. Тарбиянын токтогул кездей энергия булагын жана кумтөрдөй алтын байлыгын ачкан болобуз. Сабагыбызды жыйынтыктап жатып, өзүбүз жашаган аймак, айыл, көчө, жаамат, класс, группадагы студенттерден, окуучулардан, дегеле асыл инсандардын мыкты, кесипкөй адис, адамгерчилик жагын же болбосо эң жакшы сапаттарын, ишмердүүлүк тажрыйбасын да үйрөнүп, өзүн өзү тарбиялоого багыт алалы.
көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.